Убакыттын өтүшү менен сыйкырлары эч качан өчпөй турган окуялар бар. Уйкудагы чүрөктүн ийкемдүү жана коргонуусу жок өмүр баяны. Мына ошондой таржымалдардын бири. Анын тагдыры кылымдар бою чыгармачыл инсандарды, анын ичинде балет дүйнөсүндөгү адамдарды шыктандырып келген. Уйкудагы чүрөктүн балеттик интерпретациялары көп болгон. Бирок эң ийгиликтүүсү Петр Ильич Чайковскийдин музыкасынын коштоосунда жарык көргөн вариант эле. Чайковскийдин уйкудагы чүрөк таржымалы 1889-жылы башталган. Дал ошондо композитор Петербург императордук театрынын буйрутмасы менен музыка жараткан. Ал эми балетмейстери болуп көрүнүктүү Мариус Петипа чыккан. Ал Чарльз Перронун жомогун классикалык кадамдар, аллегориялык каармандар жана салтанаттуу финал менен толтурулган монументалдуу 3 актылуу полотного айландырган. Чайковский үчүн уйкудагы чүрөк анын сүйүктүү балетине айланган. Анда музыка башка жерлерден айырмаланып, архитектурага жакындаган чыгарма, тунук, симметриялуу, бирок муздактык эмес болгон. Ошентип дээрлик 1,5 кылымдан бери спектакль дүйнөлүк аренадан кете элек. Албетте ал көп жолу чечмеленди, кыскартылды, кайрадан ойлонуштурулду, стилдештирилди. Лондондо Николай Сергеевдин редакциясы, Парижде Рудольф Нуреевдин модернисттик варианты, Мэтью Борундун неоклассикалык эксперименттери бар болчу. Бирок классикалык схема трагедиялуу, алдына билермандык 100 жылдык уйку жана сыйкырдуу ойгонуу өзгөрүүсүз калды. Уйкудагы чүрөктүн сыйкыры дал ушул жерде болсо керек. Ал өткөн менен азыркыны, классикалык менен заманбапты, тактык менен эмоцияны байланыштырып келет. Жылы балет Астана опера театрынын репертуарында 20-кылымдын эң көрүнүктүү балетмейстерлеринин бири Юрий Григорьевичтин вариантында пайда болгон. Бул версия академиялык салтты урматтоого курулган жана ошол эле учурда Григорьевичтин стилине мүнөздүү болгон драманы жана чыңалууну да камтыган. Бирок жылдар өткөн сайын жаңы варианттын зарылчылыгы пайда болгон. Казакстандын уйкудагы чүрөгү Юрий Григорьевичтин лицензиялык версиясынан баш тартып, өзүнүн коюп чыгуусун түзүү чечиминин аркасында экинчи дем, экинчи жашоо тапты. Бул демилгеде көрүнүктүү балерина жана педагог Алтынай Асылмуратова чечүүчү ролду ойногон. Дал ушул адам Астана опера жамааты тарабынан сырткы чектөөлөрдү эске албаган, уйкудагы чүрөктүн жаңы версиясын коюуну сунуштаган. Ал дагы белгилүү Григорьевич менен атаандашуу эмес, тескерисинче анын мурасын урматтоо болгон. Бирок ошол эле учурда ал көркөм, административдик жана эмоционалдык өз алдынчалыкка карай кадам таштоо катары каралган. Почему возникла идея сделать другую редакцию? Да, как у нас идут спектакли Юрия Николаевича. Эмне үчүн башка редакциясын жасап чыгуу демилгеси келип чыкты. Анткени бизде Юрий Николаевичтин Шелкунчик, Спартак, ошол эле уйкудагы чүрөк спектакльдери болгон. Ал эми негизинен биз чакырган ар бири, ал ар дайым укуктарга келип такалып калышат. Бул менин Юрий Николаевичтен артыкмын дегеним эмес, Кудай сактасын, жок, эч андай эмес. Анткени биз Юрий Николаевичти жакшы көрөбүз. Ал чындыгында эле гигант, ал 20-кылымдын эң мыкты хореографы. Ошон үчүн мен сунуш кылдым жана келгиле бир спектакль коелу. Биз аны толугу менен жан аябастык менен аткарып жасайлы. Жана бизге укуктун кереги жок. Аны каалагандай колдоно алабыз деп айттым. Ушул ой чабыттан гана ага кошумча бир аз кырдаалдан пайдаланып, декорацияны да өзгөртүп алуу таризинде. Плюс еще немножечко воспользоваться ситуацией и облегчить декорации. Коюнун үстүндө иш алып баруу сүрөтчүлөрдү кылдаттандоодон башталган. Алтынай Асылмуратованын айтымында балет бул ар дайым татаал жана түйшүктүү жүрүм, айрыкча техникалык бөтөнчөлүк образ менен чиеленишкен спектакльде. Бул жерде техниканы мүнөздөн жана эмоциядан бөлөк кароого болбойт. Жаңы версиянын маанилүү басымы стилистикалык тактык болгон. Сүрөтчүнүн интерпретациясында Авроранын образы дене чымырынын гана чыдамдуулугун талап кылбайт. Каарман кыздын биринчи чыкканынан тартып иш жүзүндө сахнадан түшпөй,
балерина бүт спектаклди жыш толгон хореографиялык матада жана стилди өзгөчө түшүнүүдө өткөрөт. Бул жөн эле классикалык бий эмес, тазаланган дээрлик аба стили. Анда буттар гана эмес, кол, дене жана баштын абалы да маанилүү. Кыймыл жумоктун доорун, ошол доордун жүрүм-турумун, маанайын ачып берет. Эмоционалдык деңгээлде Аврора ачык, жаркыраган кыз. Спектаклдин өзү жарыкка жана музыкага толгон майрамдан, туулган күн менен башталат жана ошол кубанычтуу абалды актрисанын образга кирүүсүнө жардам берет. Менин азырда денемди калтырак басып турат. Анткени Авроранын чыгышы деген сцена бар. Андан кийин да 4 мырза, музыка, ал тургай чоң масштабтагы жаркыраган музыка да бар. Ал жерде албетте андан улам денем калтырак басып турат. Ал мына ошондой образ. Аны жеткирип берүү мүмкүн эмес. Жөн гана угуш керек. Ал музыканы укканда аны ар бир көрүүчү өзү аркылуу сезет деп ойлойм. Астана опера театрындагы Уйкудагы чүрөк жаңы спектаклинин визуалдык көрүнүшү Италиядан келген декоратор тарабынан олуттуу канондордон эмес, балалыктын эскерүүлөрүнүн шыктануунун кесепетинен жаралган. Өзү айткандай, ата-энеси уктаар алдында окуп берген жумук китебинен иллюстрациялар баштапкы башат эле. Ошол образдар, сепилдер, сарайлар, фантастикалык токойлор сахнанын жасалгаларынын негизи болуп калды. Дизайнга болгон мамиле Чарльз Перронун көз карашын так калыбына келтирүүгө умтулгандыктан башталганы маанилүү. Жасалгалоочу сүрөтчү өзүнүн мейкиндигин, анын сезимдеринин демилгелерин жана ал тургай түшүндө көргөндөрүнүн жаркын аралашмасын жараткан. Декорация жасалышы Демилге жана балетмейстер Алтынай менен талкуулоодон башталган. Андан кийин мен чабыт издедим. Сүрөттөрдү көрүп, бир күнү бала кезде ата-энем мага жатар алдында окуп берген жомуктор китебинен иллюстрацияларды таап алдым. Ошол эскерүүлөр сахнанын эскизинин өзөгүн түздү. And from the memory of those pictures, I start to design the stage. And so Спектаклдин бүт сценографиясы эскерүүгө негизделген. Менин сүрөттөр, саякаттар, мен барган жерлер, сепилдер, сарайлар, мисалы Версаль же Санкт-Петербургдагы кышкы сарай сыяктуу эскерүүлөрүмөн. Like castle, palace, like Versailles, or for example, Winter Palace in St. Petersburg. Сүрөтчү бийчиге кыймыл аракет эркиндигин камсыз кылуу жана ошол эле учурда сахнанын улуулугун сактоо үчүн хореограф менен тыгыз иштешип келет. Ошол жасалгалоонун сыйкырдуулугу мейкиндик менен форманын ортосундагы тең салмактуулукта. Ал жакта ар бир элемент мамыжадан тартып көшөгөгө чейин сулуулук үчүн эмес, бүтүндөй көркөм маанинин бир бөлүгү катары иш алып барат. Мына ошондой ыкма толук чөмүлүү таасирин жаратат. Көрүүчү эч нерсе атайлап көрүнбөгөн иш аракетине сүңгүп кирет. Сахна музыка менен дем алып өзгөрүп турат. Театрдын маңызы дагы мына дал ошондо. Чындыкты көчүрүп албастан жаңысын жаратуу. Астана опера театрындагы сценография эстеликтин күзгүсү катары иш алып барат. Ал жомоктогу түз маанисинде айтып бербейт, бирок өзүңүздүн жомогуңузду эстеп калууга чакырат. Кимдир бирөө үчүн ал балалыктын окуясы болсо, кимдир бирөө үчүн алгачкы сүйүүнүн эстелиги же убагында сакталып калган сезимдер болот. Ошондуктан спектакль баарына түшүнүктүү. Я думаю, что казахский... Менимче казак көрүүчүлөрү италиялык же орусиялык көрүүчүлөрдөн анча деле айырмаланбайт. Анткени баарыбыз эле адамбыз да. Биз баарыбыз адамбыз, баарыбыз сулуулукту жакшы көрөбүз. Ар бирибиздин көкүрөгүбүздө соккон жүрөк, жан дүйнөбүз бар. Анан дагы баарыбыз ар кандай эмоционалдык көз ирмемдерди башыбыздан өткөрөбүз. Ошондуктан менимче баардык жердегидей ал сулуулук сезими сулуулукка сүңгүп кирүү.
Чайковскийдин уйкудагы чүрөгү музыкасы жөн гана биydин коштоосунда гана эмес. Ал бүт спектакль негизделген пайдубал болуп саналат. Композитор өзү да ал чыгарманы идеалдуу деп атап, чындап эле ага чоң симфония катары мамиле кылган. Бул жерде баары бекем, дээрлик математикалык түрдө кураштырылган, бирок ошол эле учурда сезим, жарык жана поэтикалуулук менен толтурулган. Айрыкча музыка пластикага тикелей буйруган учурлар көрүнүктүү. Артисттер өздөрү да кайдыгер калууга болбойт. Анткени музыка түз маанисинде жол көрсөтүп жатканын баса белгилешет. Ал ички абалды кынаттап, образды сырттан гана эмес, эмоционалдык жактан да ачууга жардам берет. Каждая постановка это сложно. Это сложно. Ар бир коюу татаал нерсе, кээ бир аракеттерди айтуу кыйын, өзгөчө эч нерсе жок. Канчалык жакшы натыйжага жетүүнү кааласаң, ошончолук кылдат иштейсиң, ошончолук кыйын болот, татаал боло берет. Ошондой тигил же тигил образга дал келген, сыртынан да өңү түсү да өзгөчө болгон адамдарды табуу. Ошон үчүн иш биз үчүн катардагы эле иш. Аны биз абдан жакшы аткаргыбыз келет. Нормальная работа, обычная для нас работа, которую мы хотим сделать очень хорошо. Чайковскийдин музыкасы эмоционалдык менен гана чектелбестен чыгарманын түзүмдүк негизин да бергени кызыктуу. Көптөгөн заманбап редакциялары, анын ичинде Астана опера версиясы, композитордун музыкалык логикасын кылдааттык менен сактап келет. Хореография басымдарды коюу, сценография өзгөрсө дагы музыка чогортосу, бүтүндөй спектакль анын тегерегинде айлана турган огу бойдон кала берет. Ал партитурасы толук кандуу симфониялык чыгарма катары угулган балеттердин бири болуп саналат. Ал эми оркестр аккомпанемент эмес, ал биргелешкен автору. Чайковскийдин бул балеттеги музыкалык тили өзгөчө ачык айкындуулугу менен айырмаланат. Бул жерде ашыкча экспрессия же театралдуулук жок. Бардык нерсе стилге, тактап айтканда Людовик 14-нүн дооруна француз этикетин, ордо аземине баш ийдирген. Жада калса кара санатай кара боз коркунучтуу эмес, катаал жана мыйзам ченемдүү, качып кутулууга болбогон тагдырдын көрүнүшү катары каралган. Ошонун өзү спектакльди жөн эле жомок эмес, убакыт, сүйүү жана жеңип чыгуу жөнүндөгү философиялык билдирүүгө айлантат. Коюунун бул версиясындагы Авроранын партиясы өзгөчө кылдат иштелип чыккан. Ал абстрактуу уйкудагы чүрөк эмес, ички дүйнөсү тунук болгон жаш кыз. Анын жаң соолору, мимикасы, башынын бурулушу Падеден кем эмес. Ал эми Ханзада Дизирдин партиясын аткарган артист, ал жөн эле аткаруучу эмес. Жеке драматургиясы бар. Күмөн саноо, тандоо, катышуу укугу менен романтикалык каарман. Алардын дуэти бир гана балеттик мыктылыкты гана эмес, эки каармандын, эки мүнөздүн тарыхын гана аттайт. Хореографиясы болсо ар бир каарман демилгени алып жүрүүчүсү катары курулган. Атүгүл экинчи даражадагы каармандар да маанини жеткирүүчүлөргө айланган. Бул жерде массовка деген жок. Бул жерде бардыгы нукара жомок дүйнөсүнүн бир бөлүгү. Я хочу сказать, что айтайын дегеним эмоционалдык жактан албетте анчалык деле кыйын эмес. Анткени бул жерде ал көбүрөөк ачык кыз. Жаш туулган күнүндө жайдары келет жана анда анын баары майрамдарында өтөт. Ошол учурда ал эмоционалдык жактан абдан кыйын деп ойлобойм. Мен чымыры жактан абдан кыйын ооп айта алам. Анткени бул жерде абдан, тактап айтканда, ал сахнага чыкканда өзүнүн биринчи чыгышы жана 4 мырза. Анан сахнадан түшпөстөн дээрлик акырына чейин бийлейт. практически она танцует все время. Белгилей кетүүчү нерсе, Астана опера театрындагы уйкудагы чүрөк ал таза түрүндөгү импорт эмес. Казакстан театры батыш классикасын кылдат чечмелеп, дүйнөлүк деңгээлге татыктуу болгон өз вариантын жаратууда. Бул спектакльге келген көрүүчү эстетикалык ырахат гана албастан, биргелешип тынчсыздануу тажрыйбасын да алат. Сахнада жаралган сыйкыр өзгөчө эффект эмес, ал чынчылдык жана аткаруунун тереңдиги. Артисттер өздөрү айткандай, биз баарыбыз адамбыз, баарыбызда согуп турган жүрөктөр бар. Балким искусствонун эң жакшы формуласы ошол болсо керек. Уйкудагы чүрөк ал жеңүүгө боло турган убакыт жөнүндө балет. Каргыштарга, таасирине карабастан сүйүү жөнүндө, ойготалган сулуулук жөнүндө. Ал эми Астана операда ал окуя нукура жаңырат.